Assalamu alaikum. Qandaysiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Shukran jazilan. Men o'ta quvonchdaman siz bilan shu mumkinchilik bo'lib turgan. Rahmat, men de quvonchdaman. Shukran va alaykum sa'id liqa'ikum. أهلا وسهلا أنا والله سعيد باللقاء نتشرف Hurmatli Muhammad Mirza belgili bo'lganday Dubai İslam Bankı Birikken Arap Emiratınдағы ең iri İslam Bank ekeni talaşsız. Banktın жақын çıkışta Aziyada, жана Afrikada bol jol менен 500'dөн ашык filialı var ekeni жақсы bilебиz. Биздин Кыргызстандагы сиздердин банк менен иштешүүгө, сиздердин банктын филиалын ачууга абдан кызыктарбыз. Жана бизден кандайдыр бир жардамдар керек болсо Кыргызстандан биз бардык шарттарды түзүп бергенге даярбыз. Ошол эле учурда Кыргызстанда Ислам банкинги калыптануунун эң алгачкы баскычында турат. Ошондуктан Кыргызстанга Ислам банкын киргизүү жана түзүү тажрыйбасы жана методологиясы биз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан сиздер менен сиздердин банк менен иштегенге биз түздөн түз кызыктарбыз. Ошону менен бирге бизде Кыргызстанда ири долбоорлор ишке ашып жатат бүгүнкү күндө, келечекте ишке ашыра турган дагы долбоорлорубуз бар. محمد مرزان söz جزائرية. فخامة الرئيس احنا طبعا البنك ان شاء الله Урматтуу президент Мырза, чоң рахмат сизге. Жогоруда сиз жакшы сөздөрдү айтып кеттиңиз. Ал сөздөрүңүз үчүн дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Жана сиздердин өлкөңүздөрдө кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин изилдөө үчүн буюрса биз дагы карап чыгалы. Ошол биздин компаниянын өкүлдөрүн өлкөңүздөргө жиберип, ошол долбоорлорду талкуулап келгенге. Ошондой эле кыскача мындай маалымат катары айта кетсем, биздин банкыбыз дүйнөдөгү эң ири ислам банкы эле эмес, балким эң биринчи ислам банкы болуп дагы эсептелет. Биздин банктын ишмердүүлүгү ошол мурунку кылымдын 85-жылдары башталган. Ал негиздөөчүсү болуп, ошол мен жакын туугандарымдын бири, ошой апам тараптан туугандарымдын бири негиздеп баштаган. Ошол эң биринчи эле суроо ошол сиздердин өлкөңүздөрдө ислам банкын ачууга кандайдыр бир өзгөчө кызыкчылыктар барбы? Кызыкчылыктар бар. Бизде ислам принциби менен иштеген бир эле банк бар, Эко Исламик банк. Бирок ал дагы толук ислам принциптери менен иштебейт. Ошондуктан чыныгы ислам принциптери менен иштеген банк болсо, ачып койсо бизге ашыкча болбойт. ان شاء الله بنتكلم يا شباب. Буюрса биз өзүбүздүн жумушчу топ менен сүйлөшөбүз, кеңешебиз. Балким кандайдыр бир сиздердин улуттук банк менен дагы бул маселени улантып талкууга алып, балким өлкөңүздөргө зыярат менен, сапар менен барып дагы изилдеп келет. شوف يعني شوف يقعد مع السنتر البنك المركزي